ар кимдин жашоосу индивидуальный да. Мен баскан жолду эч ким басып өтө албайт. Ошондой эле мен бирөөдүн жолун басып өтө албайм. Мүмкүн сиздики башка бирөө үчүн үлгү болуп калышы мүмкүн. Мына ушундай Үлгү болгондо кайталаганы мотивация алып дегендей сизден мүмкүн. Сиздин баскан жолуңуздан, мен сиздин мотивация деген нерселерден алысмын. Жашоо либо мындай адам керектүү нерсесин жасайт, керек эмесин жасабайт да. Мотивация истеген киши анын постоянно мотивацияны издеп жүрө берсе, анда жумуш калып кетпейби? сизге жашоодо эч ким мотивация бербейби? Жок. Мындай үлгү алган адамыңыз жокпу? Жок, жашоо по факту коюп коет. Могул сага керек, могул керек эмес депчи. Мен могуну чайды азыр туруп ичиш үчүн мотивация керек эмес да. Микрофон жылдырышым керек, турушум керек, жумуш. Мен мотивацияны эңсеп отура берсем, буну ала албай калбаймбы? Мотивация эмес, муктаждык болуш керек. Муктаждык болуш керек. Эгер киши аны жасабай атса, значит анчалык керек эмес да. Азыркы отурган комфорту ошого Бирок жетиштүү эме да болуш керек да, жанагындай ролевая модель дегенчи, мисалы үчүн шоро болгон үчүн тан деген чыкты да, туурабы? Ал конкуренция деп коет. Жок, конкуренция жок, сен аны туурап атасың да. Туурап атасың да. Туурап жасап атасың да. Ооба. Жашоодо бүт нерсе копия да. Сизге ким сени копиялаш керек да бирөө. Жо мени көрүп деле копиялай берсин да, мени угуп эмне кылат? Мен вот жазып атканымды элге жарыялап атам. Кола жазып атканын элге жарыялап атат. Кола деп толук жазып эле көрсөтүп атат да. Сен эми 24-кө 7 эфирде эмессиң да. Сен результатты, фасадты көрсөтүп атасың. Жок, мондай да. Ар бир сөйлөгөн сөзүң последствия имеет этет да. Анан мен көрүнгөн сөздү өзүм дайым болбой туруп, көрүнгөн жерде сүйлөп алып, элдерди заблужденияга алып киргим келбейт да. Мен биринчи 10 жыл, 20 жыл бул бизнесте жүрүшүм керек, көп нерсени өтүшүм керек. Мен отуруп алып неудачаларымды айтып бере алам. Ошол менин неудачаларымды кайталамасын деп элечи. А вот удачалардын смыслы деле жок. Жок, ошол удачадан эле эмес, сөз. Кээ бирлер мисалы жаңылгандан да мотивация алат да. Демек Кекеевдин жашоосу ушундай эле болуп кетпептир. Демек ага чейин деле жаңылыптыр, ага чейин ушундай болгон экен деп. Биз жаңылышыбызды эфирден биринчи саламдашып алалы, урматтуу зал. Булар саламдашпай эле эфирде талкуудан анан Эфир башталып кетти. Бүгүн ачылабызбы же чачылабызбы же бүгүн баардык сырларды катабызбы деп азыр катуу талкуулап атат. Талкууга биздин маегибизге келип кошулган белгилүү фуд-блогер, ресторатор Сыныш Кекеев жана ошондой эле Ниса Долбоорунун жүргүзүүчүсү, алып баруучусу, баарыбызга белгилүү болгон блогер Умар Даданов. Кош келипсиңер. Биз кубанычтабыз абдан. Эң сонун жаңылык мынакей Сыныш кыздуу болду. Бешик бобек болсун. Болсун. Куттуктайбыз. Аман эсен көз жарып алыптыр келинчеги. Мынакей ушундай сонун жаңылык менен бүгүн биздин эфирибиз башталганы турат. Мен эле сурайын деп турам негизи. Биздин эме подкасттын негизги мындай ураны аң сезимдүү аты эне бактылуу балалык да. Кызыңыз сиздин жашооңузга өзгөрүү киргиздиби? Ата болгон кандай экен? Мен кызымды көрө элекмин, живой. Первые ощущения. Ата болдуң мынакей деген. Пока андай болуп жетелек ой. Жагандай. Билбейм, мен үйлөнгөн убактымдагы осознанно болчу. 20 күндө сүйлөшүп үйлөнүп алгам, бирокчу көп жүргөн эмесмин. Балалуу болгондо деле осознанно болду. То есть бул нерселер көп менин жашоомо өзгөрүп алып келбейт го дейм. Если күтүүсүздөн жасалган нерселер болсо, анда мен чочуламакмын, либо сүйүнмөкмүн, либо мындай ар кандай эмоция болмок да. Мен буну күткөм, осознанно болгон нерселер да. Ну, как положено кабыл алам да. Как должно быть депчи. Даярданып. Сиз эмоциясыз адам окшойсуз, мындай? Жок, эмоциялуу эле адаммын. Мисалы кээ бир мырзалар кыздуу болдум деп мындай күтсө деле, мындай аң сезимди күтсө деле кубанып, сүйүнүп, ура деп достору менен белгилеп, мындай достору менен кыздуу болдум деп мындай ушундай болот го. Сизде такыр андай сезим болгон жокпу? Мен билгем мен кыздуу болорумду, мен эркектүү болорумду билгем дегендей эле болуп калдыбы? Жок, андай болду. Бирок билбейм, как обычно достор менен отурганбыз. Кекеевке келишти, эт жешти. Жок, эми күндө эле отурабыз да. Тааныштар, достор мененчи. Ошондой эле, эч кандай өзгөрүү болгон эмес. Сүйүнчүңүз болсун, жакшы, өмүрлүү, берекелүү, эң мыкты кыздардан болсун. Куттуктайбыз, абдан сонун жаңылыгыңыз бар экен. Ким биринчилерден болуп куттуктады? Ким биринчиден? Управляющий чалганда
Мен аялым менен болду да, биздин управляющий жакшы, биздин часть семьялуу болуп калган Гүлнара деген эже билесиз да. ооба. Вот ошол менин аялымды бастырып парктарда, көчөдө ал уже төрөгөн да. Анан роддомго өзү алып кирди, анан ошол биринчи чалды. Жанында ким бар болчу? Жанында кимдер бар болчу? 4-5 бала бар болчу. Отурганбыз, футбол ойноп. Ошол. Умарда кандай жаңылыктар бар азыркы учурда? Кудайга шүгүр, жакшы. Жеке жашооңуз кызыктырып атат? Бойдокту кызыктырып сурап аткандай. Достор, жаңы эле айткам да, жеке жашоо жөнүндө суроо калгыла депчи. Ошол. Эми биз ушундай экенбиз, журналисттер, өзүңүз деле ошол экенсиз. Анан Биздики ошол тиги журналистика жаатына жүргөндөн кийин анан жанагы жумушка байланыштуу жеке жашооңуз купуя. Өмүрлүк жарыңыз бар. көп жерге айтпайбыз да. Андай маалымат берилбейт да, тилекке каршы. Такыр берилбейби? Үйлөнсөңүз дагы? Үйлөнбөсөм да. Үйлөнбөсөңүз дагы? Баардыгы сырдуу. Эмнеге сиздин коопсуздугуңуз үчүнбү, кандай болду? Ооба, коопсуздук үчүн да. Мисалы, көптөгөн кафе, ресторандар жабылып атат. Мисалы, заводдор, предприятиялар, мисалы, 3 этаждуу боштоо алсак, мисалы, келтеген ресторандар жабылып ошондой болуп калды. Анан, конечно, ошондой улууга туура келди да. Ошо. Адам бир нерсени жасап. Мен негизи энергичный болуп келдим, эмне мени басып салган? Сизден жеке жашооңузду сурайбыз дегенде эле Умар мырза, жок, мен жеке жашоо жөнүндө айтпайм деди. Өзүнүн баягы үстүн жабынып алдыңыз го. Анан бир адам коргонуш үчүн сөз ошол нерсеге баягы тоскоолдук менен кабылыш керек да. Же болбосо же сиздин жашооңузда ушундай коркунучтар болгонбу? Болгон коркунучтар аябай эле көп болгон. Үйгө бара албай калган күндөр болгон. Досторубуз менен отурабыз, бар жүр дачы, эмне кылабыз депчи көчөдөчү. Үйгө бара албай достордун үйүндө 1-2 күн жатып калган күндөр болгон. Бирок ал нерсенин баарынан өттүк, Кудайга шүгүр. Сиздин бала чагыңыз жөнүндө билсек болобу? Кайсыл жактын кулуну экен, ушундай кыйын реформа жасап аткан, ушундай революция жасап аткан мырза? Кайсыл жактан? Мен негизи эле ошондойго каршымын да. Мисалы, жана пропаганда деп коет го, ошол нерсени пропагандируй этем да, кыргызчасында окуп. Анан мен тигил жактыкмын, мен бул жактыкмын деп алакандай кыргыз элибизди ушинтип бөлүп жаргандай сыяктуу болуп калдым да. Деги эле мен эле эмес, мисалы, аты чыккан адамдар деле, көптөгөн мисалы авторитеттүү адамдар бар, ошолор деле ошентип кыргызстандык эле болсок жакшы деп ойлойм да. Тууган жериңизди айткыңыз келбейт. Мен Ошко барсам, Оштун кулунумун, Көлгө барсам, Көлдүн кулунумун, Чүйдүн кулунумун, ошентип элдин уулусуз. Ошентип ойлосом. Омар мырза, бүгүн сиздерге инсан катары ачып берүү өтө кыйын болот окшойт. Же урмат сиздин колуңузда келеби? Кыз болуп менин колума келбей атат билбейм. Жок, азыр ачылат. Ачылат, бара кичине убакыт керек, ооба. Анда эми ошол эле суроону эми сынышка берели. Сыныш, эгер сен жашооңду мындай бурулуш жол катары, мындай бурулган жол уралат го. Оң жакка барсаң атыңан айрыласың, сол жакка барсаң жыргап жашайсың дегендей, сен жашооңду эгер мындай бурулуш чекиттер менен, аялдамалар менен белгилей турсак, кантип айтып берсе болот? Ийгилик жолуңузду айтып берсеңиз, мисалы. Ийгилик деп айтыңыз, эфирден тышкары бирок. Кыскача мындай, мисалы үчүн сизге, мисалы, мен жашоомдо 9-класста аябай мага таасирдүү болгон да. 9-класста мен мындай, мисалы үчүн, мен акыйкаттыкты жакшы көрөрүм, мен чындыкты жакшы көрөрүм, мага ушул нерсе өтө маанилүү экени абдан маанилүү болгон. 9-класстагы бурулушум, инсан катары калыптанганым мага ошол, мисалы, адабиятты, кыргыз тили адабияты, орус тили адабияттагы чыгармаларды мен оригиналда окучумун. Но ошол оригиналды окуганда жанагындай декабрист, революционер, мындай системага каршы мындай токтогулдарды окуп, угуп, чындыкты сүйлөгөн, акыйкатты сүйлөгөн инсандар мени аябай мындай энергияга толтурчу. И мен ушундай болушум керек, мен ошол окшойм, мен өзүмдү ошолордон тапкам да. Мен ошондой өзгөрүп, андан ары өзгөргөн деле жокмун, ошол ойдон эле келатам. Мен бала чагыңыз каяктуу эле? Азыркы 9-класс, азыркы урматтын түшүнүгү, азыркы 9-класстагы урматтын эле түшүнүгү да, ошол 20 жыл мурунку, 18 жыл мурунку урмат элемин да. Ошо бала чак. Интернатта окугам мен. Интернат кызыктуу жер,
мындай өз алдынча улукту тарбиялайт. Өсөсүң, балдардан таяк жейсиң, чоңдордон таяк жейсиң. Алып баруучулукка ошол жактан эле кызыктыңыз беле? Албетте. Урматтуу достор, урматтуу ченел биздин кызыкталып. Ооба, туура эле бул интервьюңуз, бул деген подкаст. Андыктан сиздер дагы суроо берсеңиздер жарашат, кенен сүйлөшсөк жарашат, ачылсак жарашат. Мен ачыкмын. Любой нерсени айтып бере берем деп коеюнбу? Сизге бурулуш жасаган учур кайсыл болду? Анан өзгөргөн мындай секирек, мисалы үчүн бул бир этаптан жаңы этапка, жаңы этаптан дагы бир этапка. Мен үй бүлөмдөгү жашоо Кыргызстандын 99% эле болгон болуш керек. Мен банальный кыргызмын. Күндө кой кайтарган, тоодо жашаган, айылда жашаган, семьяда жашаган элечи. Анан айыл мындай давление көрсөтүп баштады окшойт, тогуздарды бүтүп аткандачы. Анан окууну бүтүп атканда мен анда башыма шамал айланган эле бала болчумун, эч нерсени түшүнбөгөн. Алдан кийин көчөгө чыгып кеткенден кийин тогузду бүтүп мен окуганда эмесмин да. Анан бирөөдөн таасир алып, анан бирөөдү окуп, бирөөдү көрүп, алдан үйрөнүп дегенге менде убакыт болгон эмес да. Менде курсакты биринчи тойгузуш болчу, анан кийимди бүтүндөш болчу да. Анан хотя бы бир аз болсо дагы мен повармын, 15 жашымда кухняга киргем. Окуган эмесмин, самочка болуп практикада үйрөнүп кеткем да. Мен үчүн бир аз болсо дагы өзүмдүн багытымда билим алып калуу деген эле ой болгон да. Анан бирөөдүн жашоосун көрүп алып, алдан таасир алып жашоомду өзгөрткөнгө менде убакыт болгон эмес да. Өзүңүздүн билимиңизди жогорулаттыңызбы анан ушул тармакта? Ашпозчулук тармагында. Билбейт экенмин, тамак жазып атам, элге жагып атам. Бирок профессионалдуу түрдө окудуңузбу? Курстарга бардыңызбы? Курс полноценный тиги деп эсептелмейт го дейм, окуу деп. Курстарга барып жүрдүм эми. Ал деле бир киши ачып алган курстан мага окшоп. Жок, курстардын жанагы эми ал маанилүүрөөк да, мисалы үчүн мектептеги же болбосо кээде университеттеги окууну окуп алып деле аны жасабайт да көп адам. Мисалы 80-90%. Монтип эле айтып коеюнчу. Кишинин канча кызыл диплому болбосун, канча билими болбосун, колдонбойсуңбу? Керек жок. Өтүп аткан, өткөндө да айттым эле го. Өтүп аткан, өтүп кеткен жашооңдагы тажрыйбаңды азыркы учурга, азыркы болуп аткан жашоого, азыркы замандын талабына адаптация кылып колдоно албасаң, сен билимдүү эмессиң да. А если мен 10 жылдан ашып калды повар болуп иштеп атканыма да, анан 10 жылдан берки тажрыйбамды азыр жашоого колдонуп алып атам, мүмкүн бир аз билимим бар окшойт, мүмкүн да. Бирок бирөөгө үйрөткөн эмес, мындай өзүм чисто дальше колдонуп дальше үйрөнө бергени да. Омар мырзанын билими кандай? Сиз ушул боюнча оюңуз кандай? Меники билимим ортого дейм. Кайсыл жакта окуп бүтүргөнсүз? Кайсы факультетте? Окутам мен азыр деле. Азыр да окутам. Немеде? Бишкекте эле. ВШга тапшырып койгом, ошол жакта окутам. Кайка? ВШга. Меники средний болчу да. Такыр айтыш. Бүгүн Омар мырза менен. Негизи мурун дагы бир жолу тапшыргам мен окууга. Анан ал жакты бул жумушка байланыштуу ал жакты токтотуп койгом. Журналистикага байланыштуубу? Жок, журналистикага такыр байланыштуу эмес. Буга чейин окуганыңыз дагы журналистикага байланыштуу же байланыштуу эмеспи? Жок, мен стоматологияны окугам да. Все. Только средний, да. Бирок тиш доктурлукта, стоматологияда бир жок, ошол нерсени да айткым келет да, убакыттан пайдаланып. Негизи мисалы окууга 11-дү бүтүп же 9-дү бүтүп келгенден кийин окууга тапшырган да. Ата-энеси тапшырып коет да. Бирок сурайт, кайсыл жакка тапшырасың депчи. Анан ушул жерге тапшырам деп, ошол маалда именно негизи адам жыл сайын өзгөрүп турат да. Быйыл кандай ойлонсом, мен эмдиги жылы бир жыл өткөндөн уже башкача ойлонуп каласың да. Анан бул жакты көрүп, ошол сфераны көргөндөн кийин уже ата-энеси тапшырып койгон, туугандардын баары билет, тууган уруктун баары тең ушул окууга тапшырган. Анан аягына чейин кыйналып окуп жүрө берет да. Бирок дипломду алгандан кийин аны колдонбойт. Ошон үчүн менин оюмча окуп атканда эле эгерде жакпаса, кете бериш керек да. Кетип уже өзүң каалаган нерсени кылыш керек да. Эсек кыла турган болсун. Жүрөк каалаган нерсе. Ооба, ошол нерсе да. Жана цитата бар го, жакпаган китебиңди жаап сал, жакпаган киноңон чыгып кет.
жакпаган окуңду таштап сал дегендей эле. Жок, мен таштап окубагыла деген оюм жок. Окуш керек, билим алыш керек. Бирок жанагындай өзүнө жага турган, эртең менен турганда бул менин жумушум деп ошол жумушка мындай жүрөгүн арнай турган ошондой бир жаатты тандаш керек деп ойлойм да. Ошондо гана ийгилик жаралат. Ошондо чоң ийгиликтер жаралат да. Кудай таалам Демек сиз буйрса. ушул тармакта азыр окуп атсаңыз, анда билбейм, кайсыл тармакта окуп аттыңыз экен, кайсыл жакта окуп аттыңыз экен. Бир күн Умардын артынан бир бирөөнү изилдетип койсок болмок экен, бүгүн ачып баардыгын айтып бере тургандай кылыпчы. Жок, айтып эле беребиз. Сиздеги Айтып берет. Айтып. сиздеги түздүүлүк, сиздеги ачыктык, бетке айтаарлык кимдин мүнөзү үйдө? Менин үйүмдө? Менин үйүмдө билбейм. Апаңыздыкыбы, атаңыздыкыбы? Ошо атама көбүрөөк тийиши эле окшойт. Атаңыз. Же мен өзүм менен ушундай болуп калганмынбы, ушундай болуш керек. Бул эч кимдин таасири жок эле. Сарказмбы деген. Жок, ойлонтом. Кандай? Мисалы мен өзүмдү ошондой мүнөзүмдү ачык айкын мүнөзүмдү апама окшоштурам. Анткени апам ачык айкын Жок, бетке просто айтат. мен азыр ачык айрым меники. Апам десем, атам кандай ойлонуп калат дейм. Таарынып калат, Бирок апам айтпагыла деп эле. Көк жал болгон, эрктүү болгон, эр жүрөк болгон булагы ким деп сурап атат да. Айсада. Мен өзүмдү эрктүү көк жал деп деле эсептебейм, анчалык кадимкидей эле жөнөкөй эле кылам. Ошол эле маалда кооптуу жумушта иштеп атасың да, өзүң айткандай. Демек бар да ар жакта эр жүрөктүүлүк, артка кайтпагандык. Сиздин артыңызда ким турат деп сурайынчы? Менин артымда кандай ким турат? Жок, кандай деле. Ушунчалык ишенимдүүлүк, ушунчалык. Жок, мен мисалы бирөөгө ишенип тургандан кылган жокмун бул нерсеничи. Кирип атканы болгону гана мен көп жерден айтам, жанагы жардам берүү да. Умардын аркасында эл турат. Элге жардам берүү. Ошол алып келаткам да азырчы. Анан жанагы айтып атпайбы, мисалы сиз пакеттерди көтөрүп алып кирип келатсаңыз, азыр мен барып жардам берсем, мен ошондон рахат алам да. Ошондон мындай өзүмдү уверенный чувствовать этип, мен жардам бердим, мен сооп таптым депчи. А бул жерде 7 миллион кыргыз элине жардам берип аткан болуп эсептейм да. Ыйлап жүрбөйсүңбү? Көз жаш келип атканда. Жок, ошондой эле. Анан ошол кылып аткан нерсебиз элге пайдасын алып келсе эле болду. Ошентип ойлойм. Мотивационный музыка окупаш керек болчу бул жакта. Кыргызчабы? Кыргызстаным деген. Жакшы. Жок, эң сонун адам негизи өзү мындай коомго пайда алып келсем экен, пайдалуу өмүрүмдүн мааниси болсо экен деген өмүрүнүн маанисин маңыздуу өмүр сүрсөм деп аракет кылат. Умар өзүнүн жумушун ошондо маанисин таап атат да, Азамат баракелде. Ысыныч болсо бизге деген өзүнүн сонун бала чагын айтып келаткан. Анан токтоп калды. Эмнегедир. Жок, айтып бердим го. Болду, анан бүтүп кетти. Бурулуш. Кайсыл жеринен токтогонун унутуп калдым. Эме курстарга барган жоксуң. Бирок курстарга бардың, анан кийин эмне болуп кетти? Жыйынтыгында? Жыйынтыгын айтпадымбы? Если тажрыйбаңды колдоно алсаң билимдүүсүң, колдоно албасаң билимсизсиң депчи. Мага суроо берген болчу Айзада, азыр билимиң барбы депчи. Ошол жооп бердим, эмне болду? Эмне болуп атасыңар деген. Бүгүнкү конокторубуз өтө серьездуу, өтө аз сүйлөгөн, бирок иш менен көрсөткөн мырзалар экендигин дагы да бизге көрсөтүп атат окшойт. Эми баары бир адам баласы жашоодо бир мисал көрүш керек деп ойлойм да. Мен өзүм, ар бир адам өзү кандай ойлосо, жаратылышта жанында жүргөн адамдар да ошондой деп ойлойт. Мен үчүн мисал болсо, учурунда эми Кыргызстан үчүн жаман болуп калган Малаховду көрүп аябай ошондой программа ачкым келчү, ошентип мындай ток-шоу алып баргым келчү. Анткени мындай мен үчүн мисал болчу да. Сизге ушул журналистика тармагында, же болбосо ушул биздин тармакта ким мындай түрткү берген, же болбосо ушундай боло алам деп? Урмат Бурченов. Чын?
Мен башында студент кезде мен мурун бир сүйлөшкөндө айткам Ооба. бир студент кезде НТСте үйрөнүп ошол журналистика жактан ошентип жүрчүк. Анан ошондо Урматбай экөөбүз Тамашоо. тамашоо жылдызы жанайып анан ошондо көрүп жүрчүк. Негизи мен ошол алып баруучулук жаатка ошентип ойлончумун да, ошол жака жакыныраак болчумун. Ошо. Урмат мырза. Адам чындап билип билбей сыныш өзүн аябай мындай ылдый айтып атат. Билип билбей кайсы бир адамдарга көрүнүп таасир беришибиз мүмкүн да. Биздин басып өткөн жолубуз бирөө үчүн мындай үлгү, анан кийин сыныш жасап аткан турбайбы? Эми себеби сынышты тааныйм да. Каяктагы бир батыштагы же болбосо супер Стив Джобс ануулар биз үчүн кызык эмес, бизге деген өзүбүзгө мынакей биздин тууганыбыз, жездебиз, бир тууганыбыз же болбосо жакын жердешибиз балким. Чоң үлгү, анан кийин чоң бир кыймылдаганга бир мотивация болушу мүмкүн да. Бир чети жанагы нерсе бар да, жана молдонун кандай эле? Айтканын кыл, бирок кылганын кылба деген нерсе бар да. Ошондо кандай? Жок, сизге тиешелүү. Урматтын иштери. Мени карап калат. Урмат, азаматсыз, сизди кесиптеш менен бир талаада эмгектенип атканыма кубанычтамын. Бул долбоордун пайда болуп калышына дагы мен ошол программаларым токтоп калып, анан Урмат экөөбүз Кабыл Кожомкул атындагы спорт сарайында көрүшүп калдык сахнанын артында. Анан Урмат менен сүйлөшүп, баарлашып туруп, анан эмне иш кылып атасың, эмне менен элек болуп атасың деп анан айттым, ушундай болуп кетти, маселе болуп кетти, ушундай бут тосуулар болуп атат, Урмат, бирок мен эфирдин адамы экенмин, бирок мен эфирсиз жашай албайт экенмин. Кандай кылсам болот деп сунуш киргизгенде Урмат, кел иштейли, жасайлы, жаңы долбоор жасайлы. Биз балдарга аң сезимдүү ата энеликти же болбосо ушундай бир тармакта кылбайлы деп бир четин чыгарып айткан. Анан мен дагы ошол жерде унутуп калды го деп ойлодум. Ар бир адамга маселеңи айтасың, бирок ал адам сенин маселеңе көңүл буруусу мындай сен үчүн кепилдик эмес да, 100%-чы. Анан кийин эле айтып калды, ушинтип Антарас групп менен биргеликте тарталы, ушундай подкаст тарталы депчи. Урматтан көрсө биздин жаныбызда жүргөн адамдарга таасири аябай чоң экен. Чоң рахмат. Бут тосуу деп калдыңыз. Эмне болуп бут тосуулар болду? Ой. Ойдо подкастына көрүүчүлөргө да кызык болуш керек. Ой, ишенесизби? Телевидение тармагында жүргөндө бул бизде интригалар көп. Бизде телевидение көп эмес Кыргызстанда. Алардан эле эң чоңу бул улуттук канал. Улуттук каналда иштеп жүргөндө ошол жактагы бут тосуулар, ошол жактагы эмне үчүн Жамгырчиева эфирде, эмне үчүн Жамгырчиева бардык жакта деген нерселердин жыйынтыгында бир эфирсиз калууга мындай түрткү болдум да. Ошого дагы телевидениеге барып пайда болгум келбейт да. Неге? Билбейм, вот Урматбайке жазып койду. Могул күнү келе аласыңбы Сатмалга деди. Мен айттым, жок, кечигем десем, андай хорошо. Бир аз кечигип кел деди. Вот отурабыз да. Тиги жактан Ёшкин Полкин, как будто мен бул жакта бургерим күйүп атат, мен жазып бербечи деген келет да. Бургер маанилүүрөөк деп силердин эфириңерге. Образын айтканда эми кылганга жумуш бар да, анан пайдасы жок нерселерди эле предлагать эте берет. Же өздөрү мындай бир киши менен сүйлөшсөң жакшы да. 25 чече турган киши менен сүйлөшпөйчү. Болгону бул тармакта атаандаштык көп. Бизде бир эле телевидение бар, элдин баардыгы ошол жактагы жылдыз болгусу келишет. Анан бирок азыр андай деле эмес го дейм. Биздин окружениядагы жаатында ошондой эле болуш керек, Ооба, биздин Казан өзүнчө да. Сиздин Казан. Сен баргың келеби телевидениеге? Жок, журналист. Толтура айланабыздар. Жок деп айтпай элеминчи. Бирөөсү телевидениеге баргысы келбей эле. Азиреттин баргысы келбей. Бирок кээ бир оорукчан адамдар бар да, мага окшогон. Түз эфирдин эмоциясы такыр башка. Түз эфирдеги алып баруучунун жүрөк согуусу менен космоско учкан учкучтун жүрөк согуусу бирдей да. Ошон үчүн сен ошол баягы наркомандай болуп, сен анын дозасын көрүп алдың да, түз эфирдинчи. Сага жагат ошолчу. Бирде запись болгондо биз ал өчүрүп коебуз же болбосо мындай каалагандай отура беребиз. Түз эфирдин сага берген дозасы башкача да. Ошон үчүн аны сезип алгандан кийин ан сайын баткыкка баткандай эле сен ошол жерде иштегиң келе берет да. Элестетсең, сиз өмүр бою бир жерде иштеген жериңизде. Канча жыл болду?
иштегенибизге. Телевидениеда иштегениме 11 жыл болду. Немедечи, Первый каналдачы, улуттук. Улуттук каналда иштегениме 9 жылдан ашты. Адреналин. Ооба, адреналинди бир жерден алып турушуң керек да. Ошон үчүн урматка кайрылдым да, мен айттым, менде адреналин калбай калды. Мени не сахар чыкпайт белеңиз. Чыкмакмын. Мен ушул долбоорду эсимде Эрлан мырза чыгар электе биздин продюсерибиз Канат Култаев менен биргеликте айттым. Ушундай долбоор кылбайлыбы депчи, анда баягы биз орустардын телевидениесин көрөбүз го. Ошол жакта ревизор деген программа бар да го. Ошону көрүп, анан мен ошондой болгум келчү да, жанагы кызды көрүп, анан перчаткаларын кийип алып, анонстогудой болуп, мынтип басып келип, сумкаларын көтөрүп, текшерипчи. Ушундай программа жасагым келет. Мен эрким жетет десем, жок, бизде азыр Кыргызстанда ар бир ресторан, мекеме сөзсүз кимдир бирөөнүкү. Сен текшерип барсаң, эртең программаны эфирге чыгара албайт деп. Ал телевидение болгон үчүн долбоор мындай ишке ашпай калган да. Анан бул сунушуңуз эгер күчүндө болсо ойлонуп көрөйүн. Көрүңүз, салон красоталарга. Как раз кыз керек болот бизге. Эми жанагы текшерүүлөрдү кандай принцип менен тандайсыңар? Сыныш Кекеевдин элдин текшересиңер? Жалобасы боюнча, эгерде фото видео фиксация фактылары менен мага жазып жиберишсе, биз албетте барып карайбыз. Бирок аябай көп кайрылуулар болгондуктан тиги кантайсыңар, мындай рандомайзерби? Жок, аябай көп да кайрылуучу. Аягына чейин жетпейсиң да. Ошондой болуп калат да, кээ бирөөнө жооп берилбей да калып калышы мүмкүн. Улам жазып жөнөтүш керекпи ошондо? Жок, эми жооп бербесем чалып коюшсун. Ошондой. Номерин айтып коелу, Умар Дадановдун номери деп. Бажырайган номери деп. Тиги ошол фото видео фиксация менен эле жиберип турушса, биз барып эч качан биз бизнесмендерге каршы эмеспиз. Бирөөнүн бир бизнесин жаап салайын деген ой жок. адам эмесмин да. Анан ошондой сыяктуу алып келишет да, жана мен жаман көргөн адамдарчы элгечи. Негизи андай эмес. Бул биздин кылып аткан жумушубуз. Мен көрүп аткан нерсемди эле айтам, болду. Мен чагылдырып берем да элгечи. Могунун туура эмес болуп атат, ушуну жазап кой. Кичине мындай дүйнөлүк стандарттарга чейин барып, ошончолук өнүгүп, кыргыздын мына ата мекендик өндүрүш, кыргыздын бизнесмендери башка өлкөлөргө чыгып өнүксө жакшы да. Кекеев каякта дагы? Кекеевди текшергенсиздерби деп элечи. Сонда ачыш керек болчу, бирок Жок, чет өлкөдөчү. Эми билбейм, пока пландар. Ошентип, мисалы, Шоро, например, Тойбоз, чоң предприятиялар да, ошондой болуп өнүгүп өссө жакшы да. Кекеевке күндө эле кухнясында жүрөсүз. Билесиз да. Апачык барып, мынтип караганда эле көрүнүп турат да. Эң сон. Жана Сыныш айтып калдың, мен даяр болгондо үйлөндүм, даяр болгондо ата болдум деп. Кантип даярдандың? Психологический го дейм. Китеп окудуңбу, тренировка кылдыңбы, билбейм. Бирөөнөн сабак алдыңбы, же болбосо кеңеш алдыңбы? Аны өзүм деле билбейм. Кээ бир нерселерди билбей калат экенсиң да. Кантип келип калган. Сен ошо просто мен даярмын деп сезип атасың. Мисалы үчүн китеп окуган жоксуң, же болбосо бирөөдөн кеңеш алган жоксуң. Жок, например, сездиң болду. Аялымдын курсагын тийгизе алам. Аялым жылуу жерде жашата алам. Аялыма кийим алып бере алам. Аялыма көңүл бура алам. Аялымдын көңүлүн көтөрө алам. То есть эркек кишинин милдетин аткара аласың. Толук аткара алам. Ошол убакка жетип келген. Анан үйлөнүп алдым. И ошондой эле аялымды жолуктуруп калдым. Менин көңүлүмө жаккан. Эмнесине карап тандадыңыз келинчегиңизди? Тандабадык, сүйлөшүп эле, менин оюм моундай десем, менин оюм ошондой деди. Эртең барып үйлөнүп алабыз десем, без проблем кеттик деди. Все, бардык. Никеден өттүк, экөөбүз үйгө бардык, апама айттым, вот үйлөнүп алдым, все. Той эч нерсе берген жоксуз? Той болгон эмес, бирок той кандай десем, биз уже жашап алдык да, нике кылып. Анан ата-энелерибиз тааныш эмес болчу. Анан апам менен атамдын туулган күнү бир күндө, экөөсүнүкү. Ошол экөөсүнүн туулган күнүндө анын ата-энесин чакырдым, өзүмдүн ата-энем, анан дос болдур. Все, отуруп койдук. Ошол менен Ошол менен.
себеп калың эч нерсе болгон эмес. Туугандарчы той берген жоксуңуз, ушунча шарты туруп эметкен Мен жокпу? аялым мага тийди да, мен 300 тууганым эмес. Мен аялымдын өзүнө эле жалгыз алдым да, анын ага ини семья, ата эне 300 тууганым эмес. Таарынычтар болдубу? Момундай мурдатан кичинелик кезимден момундай элестетчүмүн да, көчөдө бирөө менен чабышып кетсем досумду алып барбайм. Мага баягы пацанский понятие, көчөнүн түшүнүгү, дос доско туруп бериш керек, бала балага туруп бериш керек деген түшүнүк жок да. Себеби ал менин досум да, ал мага көңүлдөшүм да. Анан досумду ээрчитип бара койсом, башына таш менен бир уруп туруп, аны инвалид кылып койсочу менин досумду. Сен жооп берчи. Же бычак сайып алса, же менин досум бирөөнү бир тебип майып кылып койсочу. Тигисин последствиянын кыргызчасы эмне дейт эле? Кесепетин өзү тартат да, мен тартпайм. Мен досумун. Бирок себепчи менмин. Бирок өзү кылган нерсенин майып болуп калса, бирөөдү майып кылып койсо, өзү камалат, өзү майып болуп жүрөт да. Кесепети ошолдо да. Ошол жактан эле түшүнүк башталган да. Менин жакын кишилерим мага если андай нерселерге тарына турган болсо, ал мага жакын киши эмес. Мен эч кимисине тарынбайм. Если жакшылык болуп бирөө жакшы жумуштар жасап атса, мен сүйүнүп коем, о, красавчик. Мен досторум менен 10 жылдап деле көрүшпөй жүрө берем, 5 жылдап деле. Окууну бүткөндөн бери, мектептен бери 2 дос балам бар. 5 жылда бир көрүшпөзүк жок. Алар деле балалуу болду, алар деле свадьба болду. Бири-бирибиздин свадьбабызга келген эмеспиз. Мага чалганда мен Павлодарда жүргөн болчумун. Айттым, мен мүмкүнчүлүгүм жок. Бирок мен той үйлөнгөндө силерди да чакырбайм. Жок. Мен алдын ала таарынышпай эле кол дедим. Мен мүмкүнчүлүгүм жок барганга. Если мага билет алып самолетко, костюм алсаң мен барам деп томашлашып койсом, эртесин чалып бер. Хорошо депчи. Келер деп. Мен үйлөнгөндө деле келесиңби десем, мен мүмкүнчүлүгүм жок дейт. Бирок, типа барганга аракет жасайм деди, окей дедим. Анда жөнүндө кой деп келген жоксуң. То есть мен свадьбама келбей койгонго дагы бирдеме болгондо ал экөөбүз дос болбой калбайбыз да. То есть если мындай крайность болсо, мындай вот прям керек, бул менен келечегиң чечилет деген маселелер болсо, ооба, жумушубузду таштап коюп, чогулабыз, барабыз, жардам беребиз, күйүнөбүз, аракет жасайбыз, андай нерселер жасалат. Анан жөндөн жөнү бирөөдө кубаныч болсо, бирөөгө түйшүк болуп калышы мүмкүн да. Менин кубанычым менен жакын кишилерим менен тең бөлүшөм деп калышы мүмкүн. Бирок мен жакын кишилериме менин кубанычым түйшүк болуп калышы мүмкүн да. Аны зачем? Анан мен өзүмдүн кубанычым деп, мен ойлой берем да, мен кубанычым болуп атпайбы депчи. Алга түйшүк болуп атпайбы? Анан мен алга түйшүктү жаратып берип коем. Анан ал түйшүктү аткарбаганына дагы мен тарыныппы? Зачем? Тигин тоюна барат элем деп барып бир жактан карызга акча алып же бир нерсе болбой кыйналып. Жумушунан ал акчаны мисалы жакшы өзүнө жумшап койсо болот да. Ошол. Мен аялымдын түшүнүгү ошондой эле. Кайната, кайнене, чоң ата энең, туугандар. Мен үйлөнүүнүн алдында таанышкандан кийин бир 10-15 күндөн кийин айылга бардым. Айттым, апаң менен атаң чакыр, мен жолугам деп. Атасы менен апасын чакырды, мен жолуктум, мен түшүндүрүп айттым. Алар мени тааныбачу деле экен. Анан айттым, мен ушундай типа кызыңыз менен сүйлөшүп атам, үйлөнгөн атабыз. Бир аз нестандартный адаммын. Жок, эми аларга деле сразу айткам, мен силердин кызыңарды деле алам, 300 тууганыңарды албайм депчи. Кантип бетине ушинтип эле айттыңызбы, 300 тууганыңарды албайм деп же башкача айттыңызбы? Ушинтип эле айткам. Кандай кабыл алды? Туура кабыл алды. Себеби кишини көрдү да. Анан эмне болгон убакта да кызы ачка калбашын көрдү. Себеби если мен ошентип наглеть этип айтып атсам, анда түшүнөт да. Значит, жашоодо деле ошондой наглый эле киши экен, кызын мындай ачка калтырбайт депчи. А если 18 жыл бакты, баланы, кызды, ата эне мээримин төктү, басканын көрдү, чоңойгонун көрдү, төрөдү, бактылуу болуп 18ге чыгарды да. Бала бактылуу болуп чоңойду да. Анан ал ата энеси берген бакыт менен чоңойду да. Эми өзү тандаган бакыт менен жашап кетейин десе, биздин коомдочу, анан биз ошол
балабыздын бактысына кыянат кылып коебуз да. Бул акмакчылык да. Эмнеге 18ге чейин силердин берген бактыңар менен силер каалагандай бакытты тандап жашап өстү да. Анын алдан кийин деле силер айткандай жашай берсинби? Мен көбүнө тигиндей мисал келтирип коем да. Менин атам чалгы чапкан да. Менин чоң атам чалгы менен чөп чапты. Мен чоң атамдын чоң атасы чалгы менен чөп чапкан да. Уже 3-4 поколениячы. Мага возможность бергилечи, мен бир неме ойлонуп чыгайын. Барыбыз эле картайганда 2ге монтип эмне деп койт эле? Бүкүрөйүп калып атпайбы? Бардык эле поколениячы. Келгиле түз жүрөлү. Возможность бергиле да чалгы мен атаң чапкан анан чоң атаң чапкан деп эле жүрө бересизби? Менин апамдар тойго барып кошумча койгон болсо, алардын жашоосу, алардын проблемасы. Ай балам, биз жанагыларды кошумчаларды алыш керек, жок дегенде эл үчүн той кылыш керек деп айткан жокпу? Айтпайт, себеби башында мен 15 жашымда үйдөн кеткенде бир 2-3 жыл ызычуу болуп жүрдү. Бирок мен көрсөттүм да. Жашоо андай эмес, мындай деп. Азыр спорт этпейт, түшүнүп калган. Мен апамдарга айтпайм. Аны кылба, мону кылба, тиги жакка барба дебейм. Каалагандай жашагыла дейм. Барсыңар баргыла, койт күндө шерине кылгыла, күндө туулган күнүңүздү өткөзүңүз, каалаганыңызды кылыңыз дейм. Ал сиздин менталитетиңизге, сиздин жашооңузга туура келген нерсе. Бирок ал нерсе мага керек жок. Просто өзүңүз жашай бериңиз, бактылуу боло бериңиз. Мага ал нерсе керек жок, мен өзүм жашоо менен жашай берем дегем, всё. Проблема жок. Умар мырзачы, сиз үйлөнүлгө той кыласызбы? Же кылгансызбы? Жок, же болбосо башкача суроо берсек болот. Мисалы үчүн сыныш айтып атпайбы, мен ата-энемдин жашоосуна кийлигишпейм. 18ден кийин менин жашоом, менин эрежелерим. Бирибизге өзүбүздүн кандайдыр бир эрежелерибизди, ашыкча жеке чектерибиз белгиленген. Ошолорду биз кабыл алганбыз, жакшы сүйлөшүп алганбыз, маселе жок. Анан эч кимге эч нерсесин таңуулабайт. Силер эскиче жашабагыла, же болбосо ай балам сен салтты карманышың керек деп эч кимге тийишпейт. Биз гармониядабыз, баары жакшы, баары түшүнөт, баары кандай десем, нерв коротпойт экен да. Сенде үй бүлөдө кандай? Сен мисалы үчүн той берем десе, биздики карапайым эле, кадимкидей эле, ар бир үй бүлөдөгүдөй эле. Салттуу эле. Салттуу эле. Мен суроомо жооп бербей калдыңыз го. Той берем десе, той бергенсизби же той бересиз? 300 киши болуш керек десе, макул маселе жок дейсиңби? Же кандай? Жок, ошол нерсеге кичине немемин да менчи. Тиги той жөнүндө 5 бармак болобу дегендей. Жок, андай мисалы жакын жора жолдошторуңду анан тигил тараптын ата-энеси анан келип отургузуп, мындай жашынакай бир столдун үстүндө чай ичип койсо, бир кичинекей той бербейсиң. Кичинекей майрамчык кылып койсо, тойчукче. Тойчук. Ошону койсо болобу деп ойлойм. Анткени анан тигил мындай болот да, тигил жакта тойго барып алып анан бири-бирин жана билбейм, лицемерство, по-моемучу. Ошол тарабы дагы бар да. Анан тиги кызга калың анан депчи, ошол нерселер да меники. Калың бербейт экенсиз, же берген эмессизби? Жок, мындай да, негизи. Тактап койсо болот. Азыр бир жерден кырмайт сени. Жакшы эле аракет жасап атат. Кызды сатып алган сыяктуу болуп калат да, бирок биздин каада салтыбыз ооба туура, бирок жанагы менин жеке оюм ошол калың деген нерселер, по-моему, актуалдуу эмес. Актуалдуу го дейм. Тигил кыз менен мисалы сиз сүйлөшүп атсаңыз, анан экөөңөр үйлөнөйүн деп атсаңар, эмне сатып аласызбы деген нерсе келип түшөт да бул жерде. Сиз калың бергенсизби, Урмат? Ооба. Канча бердиңизлер? Ырымдап. Сенчи? Канча? $500 же канча? Подарок берген, бирок калың деп берген эмесмин. Мен чакырдым, коноктодум, бардык как положено жасадым. Эне сүтү деген бар. Эшиктер көргөзмөй деген бар. Өткөндө мен ошол ойду көп жерде айтайын деп жүрчүмүн да. Аз убактысы келип атат. Айтпай жүргөн болчумун, бирок Айт. Мени опережать этип койду да. Айтып Тиги берсең. байке бар го, Казакстандын актеру, кыргыз байке. Ошонун сөздөрү прям
ар бир сөзү менин мээримдеги сөздөр болчу да. кана айтчы, эмне деген сөздөр, мен укпап турмун. Эне сүтү деп атпайбы? Мен азыр кыздуу болдум, 2 күн болду да. Анан биз каладык, биз даярдандык, биз күттүк. Биз кыздуу болдук да. Азыр мен төрөлгөнүн көрүп кубандым. Эртең басканын көрүп кубанам, анан сүйлөгөнүн көрүп кубанам. Анан чоңоюп окууга барганын көрүп кубанам. Бир өнөр менен алектенсе, өнөрүн көрүп кубанам да. Анан биздин кызыбыздын тандоосу болбоду да төрөлүп аткандачы. Буну биз кааладык. Сен сураган жоксуң анда. Ал сураган эмес, биз каалаган үчүн төрөлдү. Анан биз каалап алып, менин аялым Эсма өзү каалап алып, анан кантип кызынан эне сүтүн требует этет. Өзү каалабадыбы? Если эне сүтүңдү карызга берип аткан болсоң, одолжение кылып төрөбөй эле кой, бербей эле кой. Када салт. Азыр Биз кыргызбыз. нукуралуулук деген нерселер чыгат анан. Жок, андай болгон убакта делечи, кыргыздар эч качан iPhone көтөргөн эмес да. Бирок азыр замандын сунушу болуп атпайбы? Биз iPhone жөнүндө сүйлөшкөн жокпуз да. Жок, замандын талабы жөнүндө сүйлөшүп атабыз да. Кээ бир нерселер эскирет да. Анан өнүгүү үчүн, жакшы жашаш үчүн, жакшы коомду чоңойтуш үчүн замандын талабы менен дагы эсептешип турушубуз керек да. Сиз мына ушундай мындай заманбап мындай эч кимге эме кылбаган көз карашыңызды пайда болуп калышы кайдан? Була кайдан? Бул прагматикалуу, логикага таянган. Азыр биз ошого багыттап атабыз да, көпчүлүк. Проблеманын ортосунда жашап калгандагы дейм. Прям ошондой проблемалардын аябай ызы чуу кесепеттерин көп көрүп калганга дейм жаштыгыман беричи. Анча мынча жерден көрчүмүн, адам өлүп атса, мага жамбаш эмес кабырга тартып койсоң, мен Тарынып киши эле майылдан келчү элем деп урушуп кетчү туугандар, анча мынча туугандар, кээ бир пассеттердики. Адам өлүп атат, жылкы сой деп урушуп кетчү, сен уй сойбодуң, жылкы сой. Сен мону көмүп кой алып барып. Анан кийин там тойлоп бухать эте бер. Ошондой да. То есть менин балам төрөлүп атат тиги жакта, бирөө тарынып атат, эмнеге сүйүнчүлөбөдүң мага? Ал тууганыңды акыркы 15 жыл көргөн эмессиң. Сен кимсиң? Мен жашоомдо сен салымың жок, көрүшкөн эмеспиз. То есть када салт тура. Макул, мен ошол када салттын айынан өткөндө статистиканы көргөндө, алдыңкы топ 3% арабчат болуп кеттир. Келгиле кыргызчат коелу, мен азыр, например, кыргызчат коем. Өзүбүздүн мындай эмне деп коет эле, индивидуалдуулугубузду сактайлы, башка жол менен. Кыргыз экенибизди унутпайлы. Келгиле свадьбаларда анда жакшы көшөгө тиги кыргыз кийимдер менен өткөрөлү. Ошондой мындай жакшы жактарын сактайлы да. Кызыңыздын атын ким деп коеюн деп атасыз? Пока кой элекпиз. Бирок кыргызча коеюн деп. Кыргызча коеюн деп атпыр. Сен башкысы жакшы, бирок анан кыргызда дагы кыргызга бартабыз. Кыргызда биринчи төрөлгөн баласын сөзсүз атасы, чоң энеси коюш керек. Менде проблемам жок. Ким жакшы ат сунуш таза коюла берет. Менин айтып коет го, кандай ат койсоң ошондой кетет депчи. Кандай тарбия берсең ошондой кетет. Аттан эмес. Эң туура. Мен азыр күчүгүмдүн атын Гитлер койсом, күчүгүм чыгып эле барсаң тиштей бербейт да. Мен кандай аны... Мүмкүн үргөнү башкачараак болуп калат, Гитлерге окшоп. Ал генетикадан болуп калат. Природодан болуп калат. Жакшы. Могу салттар тууралуу теманы уланткым келип турат. Себеби мисалы үчүн жогоруда сыныш белгилегендей, биздин өлгөндөр өткөндө барсаңар керек да, өлгөндөргө катышсаңар керек. Эки жүздүүлүктүн туу чокусу да, менин оюмча. Себеби сөзсүз түрдө үн чыгарып өкүрүш керек, анан катуу кошпой койду. Тигинин кызы ыйлабай койду, сүйүнүп атса керек, ушуну эле күтүп атса керек. Кызы катуураак ыйлап койду, аябай катуу ыйлады. Азамат,
деп айтышат да, анан кийин таң каласың да, адамдар эмне жөнүндө талкуулап атасыңар, силер кимсиңер биякта, чындап чоң аза күтүү, чоң бирөөдүн ыйлашы менен канча бар. Например, улуумун эми ар ким ар кандай да эмоционалдуу болушу Ооба. мүмкүн, бирөө кээ тескерисинче серьезный болушу мүмкүн, мисалы. улуумун, например, 80ден өтүп бөлсө, анда той кылыш керек, жыргаш керек. 80 жаш оңой эмес да. 90дон өтсө вообще жыргаш керек ыйлабай. Элестетиңиз, почти 1 кылым киши жашап өтүп атат. 50ге чыкпай эле азыр каза болуп калышып атпайбы көптөрүчү? Жыргаш керек, антип бири-бириңе ызаланбай кошок кошуп, андан кийин ал ыйлабай койду, кити келин. Бул кошок кошкон негизи кыргыздуулукка кирет да, билесизби? Биз кыргыз бололу, кыргыз көйнөн кийели эле тойлордо мители деп атпайсызбы? кыргыздуулукка кирет, бирок ошол кошок кошкондо дагы анын дагы өзүнүн порядкасы бар да. Ооба, бирок кошок кошкондо азыр айылдарда акчага кошок кошкон билесиздерби? Ошо Кошокчулар бар да. Өмүр баянын айтып бересиң, кадимкидей ырдашат. Өзүңдүн да еще мындай чын дилиңден ошондойбу? Ооба, негизи Чын дилиңден мынтип мурда ыйлап, ыйлап, сен адамды тааныгансың, сен адамдын жакшы сапаттарын айтып, кайгырганыңды сөз менен билдиришиң керек. А бирок азыркы учурда кошокто эч ким кошпой калды. Бирок айыл жергесинде ушундай экен. Кошокко анан жанагы өкүрүп киргендер жөнүндө да айта кетсемби дегем да, жана өкүрүп келгенде өкүрүп келгенде жана жөн эле кыйкырып эле кирип кетишат го. Мен мисалы такыр антке эмесмин мен. Анткени Эми постто 2 киши турат да, 1-2 киши жакыны. Ал болсо тиякта кишиге өкүрүп келатса, ал дагы кошулуп ыйлаш керек да. Ошондой момент бар да. Анан кийин мен мага ушул театр аябай. Мен көп Мен башыма батпайт да. алар мисал чын дилинен ыйлап кирсе, ошол жергечи, анда мейли. Ошентип ладно ыйлап кирсин. Анан жөн эле барып жана көз көрсөтүп көрүнүп коеюн деген нерсе болуп калып атат да. Мен мисалы барып поддерживать этип, бирок өкүрүп андай нерсе болгон эмесмин. мен деле көп барган эмесмин, анча мынча барып калам. Бирок мен бир да жерден ыйланган эмесмин. Кадимкидей эле барып эле, көңүл айтып эле. Баласы менен досмун да, атасын өмүрүмдө көргөн эмесмин. Анын жакшылык жамандыгын мен билбейм деле да. Просто досумдун көңүлү үчүн поддержка кылып барып койдум. Ошол жакшылыгы жамандыгы. Жок, момундай тема бар да. Чоң спектакль Сиз сыяктуу. кыргызчылык деп атпайсызбы? Жаначы. Былтыр Сусамырга барып калдым. Съемка тарткан, кымыз жасап, бой жасап. Анан мага бир байке айткан, мен досум ал жакта организовать этип берет деген. Ал байке менен мен суранып атам, ал байке досунан суранып атат. Досу ошол жайлоодогу сосединен сураныптыр. То есть через барганда бизди тосуп алган кишини мен тааныбайм. Өмүрүмдө көрбөгөмүн. Жамгыр жаап аткан болчу, биз барып түшүп, мен суранган байке, тиги ортодогу досу жок, Бишкекте болчу. Ошон үчүн тигиден сураныптыр соседине. Соседине барабыз. Соседи бизди тааныбайт, көргөн эмес, досу суранып койгон. Биз аны тааныбайбыз, билбейбиз. Бирок бизге керек үчүн барсак, биринчи аялы чыкты, күйөөсү чыкты, кимсиңер деп. Биз могуларбыз десек, всё, киргиле деп кирдик. Кухняга отурдук, кымызды алып келди. Бир аз тамак жасап койгон экен, ошону койду, аңгынча эле эттерди алып келип курдагын жасап баштады. Анан боз үйүнө которулдук. Ал жактан кымызды кайра алып келди, толтура кымызчы. Эми азыр биздин убакта кымыз да мындай ценный ичимдик болуп калды го. Баарысы эле позволить эте бербегенчи. А тем более тигинтип 10 литрден койгон. Бул өтө мындай берешендик да. Анан курдагын жасап, анын баарысы бекер да. А бизде целый съемочный команда. Биз аялдарыбызды иш алып алган. Сый көрүп атасың. Анан кийин мен аябай көңүлүм жылыды да. Аябай жылыды. Бүт каймак майларын кошуп, анан кийин алар менен 2 күн жүрүп съемка тарттык. Уй саган, жылкы саган, уруйткан, каңгыс жасаган баардыгын көрсөтүп атты да. Жөнөкөй эже просто жайлоодо жүргөн. Кыргызчылык деп айтып атканда биздин өкүрүп кошок айтканыбыз, биздин 300 кишиге той кылганыбыз эч кандай эч нерсени бербейт да. Кыргыздардын арасында эле типа мен кыргызмын, сиз кыргызсыз, сиз кыргызсыз, кыргыз экениңизди билесиз да. 300 киши менен той өткөрбөсөңүз да билет. Сиздин балаңыз да билет кыргыз экенин. Сиздики деле. Сиз кошок кошуп, балдарыңызга пример көрсөтпөсөңүз деле кыргыз экенин билет да.
андай нерсе, мындай жашообузга кереги жок нерсе менен зачем кыргыз экенибизди доказывать этип? Азыр Кыргызстанга туристтер көп келип калды да. Анан кийин ошондой бизге окшоп бир левый эле бир жайлоодогу же шаардагы бирөөдүн үйүнө ошентип кирип калса, биз кичипейилдигибиз менен тосуп койсок, эми жеп аткан наныбызды бир киши менен бөлүшүп койсок, алдан эч нерсе болбойбуз да. ооба. Ошол киши дүйнөгө айтып кетет кыргыздар жөнүндөчү. Кыргыздар кошот экен деп айтпайт. Кыргыздар кошот экен десе бирөө, кыргыздар кошконун көрөлүчү деп келбейт эч ким. Кыргыздар ушундай кичипейил экен, ушундай берешен экен, ушундай мындай меймандос, добрый кишилер экен десе элдер келбейби? Бизди кыргыз экенибиз даңазаланбайбы? Мындай кыргызчылыктын деле жакшы жактары көп да. Заман менен, баягы замандын агымы менен кыргызчылыктын дагы жакшы жагын алып, керек эмес жактарын калтырып койсок болот деген ойдо экенсиз. Туура. Ошондой да. Эң туура. Анан бала тарбиялоодо кыргызчылыктын эмнесин сиз кошосуз жана кандай көз караштасыз? Мен бала тарбиялап көргөн эмесмин. Азыр ата болосуз да буюрса, мынакей 2 күн болсо деле. Бала тарбиялаш жөнүндө бир 5-10 жылдан кийин сүйлөшөлү, подкаст болсо дагы жолугуп калсак. Себеби өзүмдүн башыман өткөрбөгөн нерсени сүйлөшкүм деле келбейт да. Пландарчы барбы? Эмнеге басым жасайсың? Барбы пландар? Жок, пландар жок. Даярдыктар. Себеби азыр планировать этсең өзүңдү рамкага кадап аласың да. Анан по ходу бар. Мен аялыма да айтам да, если мен саат 10-да келем деп келбесем, сен эркек элең, сен келем дедиң эле, мен сени күттүм эле, сен тигини жардам берем дедиң эле деп мага тарынба. Себеби мен адаммын да. То есть, если сен ошондой нерселерге значимость берип салсаң, биздин үйдө көп скандал болот. Урушуу болот. Анан бул жакшы нерсеге алып келбейт депчи. Если мен дагы азыр планировать этип, азыр рамкага кирип, азыр ошол нерселерге айткан сөздөрүмө значимость бере алсам, убакыт өткөн сайын замандын талабы да өзгөрөт да. Анан мен 2024-жылкы планировать этип койгон планыма кармалып туруп алам да, принципиальныйчы. Мүмкүн азыркы ойлонуп аткан оюм, азыркы туура көргөн нерсем ал убакта туура болбой калышы мүмкүн да. Ошого просто убакыт көрсөтөт, көрөбүз. Омар мырзачы балдарын кантип тарбиялайт же тарбиялагысы келеби? Билбейм. Жакшы. Кийин сиздин уул кыздарыңыз мүмкүн ушул кесипти аркалайбыз дей турган болсо, биз дагы Каршы эмесмин, мен эч кандай каршы эмесмин. Биз дагы сиздей болгубуз келет десе. Элге жардам тийген эле уул кыздардан болсун дейсиз. Ошондой. Азыр канча бала, канча кызыңыз бар? Же канча бала, канча кызды болоюн деп атасыз? Билбейм, мен айта албайм. Айтор, билбейм. Сырдуу жигит. Ачылбаган сандыкта ачылбаган кундуз бар болду. Деле келип калыптыр, Омар мырзанын келип Жигит бергени. чөйлөр болсун. Баарыңыздарга ийгилик, жакшылык. Рахмат. Эркин жашайды, эркиндикти, анан тазалыкты сүйөлү, ошол эле. Рахмат. Умар менен Сыныш бүгүн бизге жашоо принциптери, өзүнүн баалуулуктары, жашоого болгон көз караштары, анан буюрса бул эми азыр ата болуптур, Сыныш кандай атоолорун дагы айтып өттү. 5-10 жылдан кийин кайра жолугат экенбиз буюрса. Ал эми Умар болсо бүгүн сырдуу жигиттин образын жакшы аткарды. Кыскасы, менин оюмча ар бир роман өзүнө керектүү же болбосо өзү макул болбогон ойлорду дагы балким уга алдыңыздар, көрө алдыңыздар деген ойдомун. Андыктан сиздер кандай ойдосуздар, биз талкуулаган темалар боюнча жазып коюңуздар жана лайк, коңгуроону унутпаңыздар. Албетте талаш болгон жерде тактык жаралат. Бүгүн өзгөчө ой пикирлерге, өзгөчө Сыныш мырзанын ойлору мени аябай суктандырды. Бизде коомубузда өсүп келе жаткан биздин замандаштарыбыздын арасында жаңы революция жаратам деген инсандар бар экендиги Умар мырзаны аябай эле ачканга аракет кылдым, бирок канчалык деңгээлде болду аны дагы сиз оюңуз менен бөлүшүп коюңуз. Ойдо болгон нерсени сөзсүз тил менен айтып, жайылтууга, жакшыны жаратман болууга аракет кылалы. Бүгүнкү эфирди жыйынтыктайбыз. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.